Саламатсыздарбы? Санарип Кампа платформасынын жаңыланган версиясында кантип иштейбиз жана Санарип Кампада сабактардын 5E моделин кантип даярдап алсак болот. Ал үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого Санарип Кампа деп жазабыз. Жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Биринчиде турган Санарип Кампа Санарип билим берүү платформасы деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда Санарип Кампа платформасынын жаңыланган версиясы ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз Санарип Кампа платформасындагы бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу үчүн биз AES-ке катталган логин жана паролубуз аркылуу Санарип Кампа платформасына киришибиз керек. Ал үчүн бул жерден оң тараптан кирүү деген баскычты басабыз. Кирүү деген баскычты басканда бул жерден авторизация мугалим башка колдонуучу деген эки баскыч чыгат. Биз мугалим болгондуктан мугалим дегенди тандайбыз. Андан кийин AES мугалим аркылуу кирүү деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизге AES-ке кирүү баракчасы чыгат. Бул жерге өзүңүздөрдүн пиниңиздерди жазасыздар. AES-ке катталгандагы, андан кийин пароль деген жерге паролуңуздарды жазасыздар. Андан кийин Вайти портал деген же болбосо порталга кирүү деген баскычты бассаңыздар, сиздер AES платформасына кирип каласыздар. Кайрадан Санарип Кампага кирүү үчүн өйдө жактан кайрадан жаңы вкладка ачасыздар дагы. Бул жерден кайра Санарип Кампа деп жазып туруп, кайрадан Санарип Кампага кирсеңиздер, сиздер өзүңүздөрдүн логин жана паролуңуздар аркылуу кайра Санарип Кампага киресиздер. Кайра эле ушундай болуп чыгып кала турган болсо, кайра кирүү деген баскычты басып туруп, кайрадан мугалим деген тандап туруп, кайра AES мугалим аркылуу кирүү деген баскычты кайрадан басасыздар. Кайрадан басканыңыздарда сиздер өзүңүздөрдүн логин жана паролуңуздар аркылуу Санарип Кампага кирип каласыздар. Бул жерден кирүү деген баскычтын ордунда аккаунттун белгиси пайда болуп калат. Бул жерден Санарип Кампадагы бардык куралдар чыгып калат. Өйдө жактан бул жерде башкы бет, каталог, предмет, класс, мугалим куралдары, баалоо деп чыгып калат. Эгерде бул жерден башкы бет деген тандасаңыз, бул жакта окуучулар жана мугалимдер үчүн Санарип билим берүү платформасы деп бул жакта китеп, 3D модель, симулятор, презентация, сабактардын пландары, көнүгүүлөр жана башкалар бар. Бул жерден өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алып колдонсоңуз болот. Эгерде бул жерден каталог боюнча издөөнү кааласаңыз, анда каталог дегенди тандасаңыз, бул жактан каталогдор чыгат. Өзүңүзгө тиешелүү каталогдон предметтерди тандасаңыз болот. Бул жактан эгер китептер керек болсо, бул сол тарапта турган панелге мыштын көрсөткүчүн алып барсаңыз, бул жактан китеп, 3D модель, симулятор жана башка деп чыгат. Бул жактан өзүңүзгө керектүү маалыматтарды издеп тапсаңыз болот. Ошондой эле кайрадан башкы бет дегенди тандайбыз, же болбосо кайра артка кайтуу деген баскычты бассак, кайрадан бул жерге башкы бетке кайтып келип калабыз. Эгерде сиз предмет боюнча издөөнү кааласаңыз, анда предмет дегенди тандасаңыз, бул жактан предметтер чыгат. Өзүңүз кайсы предметтен сабак берсеңиз, ошол предметти тандайсыз. Эгерде маалыматтарды класстар боюнча издөөнү кааласаңыз, анда класс деген вкладканы тандасаңыз, менюну тандасаңыз, анда бул жактан класстар чыгат. Өзүңүзгө тиешелүү классты тандап, ал класстагы материалдарды колдонсоңуз болот. Мисалы, 7 класс деген тандасак, мына бул жактан 7 класска тиешелүү предметтер чыгат. Бул жерден өзүңүз каалаган предметти тандап, ал предмет боюнча маалыматтарды алсаңыз болот. Ошондой эле бул жерден мугалим куралдары деген менюну тандасак, бул жакта сабактын 5E сабактын планы деп чыгат. Эгерде сиз предметиңизге сабактын 5E планын даярдоону кааласаңыз, анда бул жерден
5E сабақ планы дегенді таңдасаңыз, бұл жерден предмет деп шығады. Өзіңіздің предметіңізді таңдайсыз бұл жерден. Мысалы, биологияны таңдап көрелі, андан кейін классты таңдайсыз. Классты таңдап тұрып, мысалы бұл жерден 7-ші класс таңдап тұрып, андан кейін темаға жазасыз. Мысалы, балықтарды бөлін, андан кейін түзу деген басқышты бассаңыз, сізге сабақтың 5E планын түзіп береді. Сабақтың 5E моделіндегі планын түзіп берді. Эми бұл сабақтың планын сіз компьютеріңізге экспорттап алсаңыз болады. Ал үшін бұл жерде экспорт деген жерде док, андан кейін PDF деп тұрады. Егер де сіз документ қатарында экспорттауны қаласаңыз, док дегенді таңдайсыз. Егер де PDF форматында экспорттауны қаласаңыз, PDF деген таңдайсыз. Егер де сабақтың планын қайрадан түзу керек болып қалса, анда қайрадан түзу деген басқышты бассаңыз, сізге қайрадан түзіп береді. Азыр бұл жерден PDF дегенді таңдайлы. Мына PDF деген таңдағанда бұл жақтан сізге сабақтың планын PDF форматында түзіп берді. Бұл компьютерді загрузка деген папканың ішіне түшіп қалады. Азыр бұл сабақтың планын ашып көрелі. Сабақтың планын ашқаныңызда мына сізге PDF форматында түзіп берді. Бұл планды сіз принтер арқылы қағазға шығарып алсаңыз да болады. Ушундай кылып Сценарий Кампа платформасын қолданып сабақтың 5E планын түзіп алсаңыз болады. Азыр бұл жерден қайра каталог деген таңдап берелі. Каталог деген таңдағанда сізге ушундай каталог түрінде шығарып береді. Бұл жерде мұғалімнің құралдары шықпайды. Жаңыланған версиясында башкачараак иштейт. Бұл жақтан сіз көнүгүүлөрдү, сабактын планы, азыр сабактын планы дегенди тандай турган болсок, бұл жақтан сізге предметтер боюнча сабактардын планын чыгарып берет. Ушундай кылып Сценарий Кампа платформасын колдонсоңуздар болот.